Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кой багуучулар, кой арашан сүйүүчүлөр. Азыр Талас облусунда, ушу Талас шаарына жакын Сорокилет айылында турабыз. Мухиддин агабыздын короосунда. Алгач корого башпагардан мурда ушул мал баккан, асыл тукумду кой кармаган, жалпы ушу ишкерлердин көңүл бура турган нерсесин азыр көргөзөйүн. Алгач биздин көңүлүбүз бурулган могул чөп жайуучу навести караңыздар. Андан тышкарыда заманбап кылып эле мындай короолорду мен көп жерден көргөн эмесмин. Мухиддин агабыздын ушул короосу көпчүлүгүнөн өзгөчөлөнүп турат экен. Мындайча айтканда ушул койдун дагы көркүн чыгарган ушул коро. Бул жерде мынакей эндей ага чөп окшойт. Анан эми бул Таласта биз буну билебиз. Таластын фасолдун кабагы да окот. Тиягында болсо эндей экен. Навес карап отурсаң баш айланчудай экен. Мынакей, ушуну тойт кылып малга бересиздер, Ооба, ассаламу алейкум туугандар. Бул эме фасолдун чөбү да. Ооба. Фасолдун чөбү. Буну навес кылып жибазак жылда чири берип, көлөңкө менен жаба берип, анан буга шарт түспөсөң болбойт экен да мал бакканда. Көкөңүзгө жетти. Жылда 1-2 машина чирик чыгара берип жадаганыбыз анан буну көтөрүп атайын бийик кылып жасаганбыз 7,5-8 метрге жакын. Бийиктиги. Фургон уштап төрүнө чейин барып төгүп кете турган кылыпчы. Анан катапил менен жийип коюп атырык да азыр. Ошондой кылып эле мындай түртө эле чыгарып, Ооба. Караңыздар, бийиктигин караңыздар. Канча фургон чөп бар? Ичинде эме 15 фургон чөп бар. Эксперсет чөптөн 15 фургон бар. Фасолдун чөбүнөн 10 фургон бар. Ошону койлоруңузга бересиз. Кыштай койлорго берип чыгабыз Кудай буйрса. Канча баш азыркы учурда бул жерде сиздин короңузда мал болот жалпы? Жалпы мал болуп турган, өзүбүздүн туа турган коюбуз 100 баш болот. 50-50дөн 2 жака бөлөлүп атып, буга быйыл кирип атабыз Кудай буйрса сарайга жаңы. Бул сарайга. Азыр берде козу кочкорлор бар. Баягы этке төгө турган козу кочкорлорубуз бар. Анан ар жакта уруктук козу кочкорлорубуз бар. Караңыздар, бул жерде эки багытта экен. Таза кандуу, асыл тукумдуу арашан жана ошондой эле козу этке өткөрчү. Анан бул жерден дагы бир нерсени баса белгилеп көргөзүп кетейли. Бул мынакей. Короонун жайгашканы, жазалганы, калиткаларына чейин өтө сонун заманбап жасалыптыр. Могул жерде көргөзсөң, козулар суу иче турган акырына чейин жасап койгон экен. Условиясы менен буларга дагы. Мынакей бул жерден ачасың, жабасың, суу куюлат. Терден төгүп салабыз кечине жууп. Ичин түйүн тазалап саласыздар. Ичи булгап салса тер түйүнөн төгүп салабыз. Суу ашып кетет турган, унутуп калат болмосо берден төгүлө берет суу өзү. Жакшы. Анан мынакей. Эндей бул жерде кармалат экен. Ага. Светтерине чейин, вентиляцияларына чейин койгон экенсиз. Бул жайдын күнүндө туруп калат бизде койлор. Баягы тоого чыкпай. Ооба. Тоого чыкпай туруп калат, ошондо чымындан коргойт да бул малга вентилятор. Сетка кылып койгон экенсиз, Сетка бул эме жем турат койлордун алдындачы, анан ошого чымчык кире бербесин деп сетка тосуп койгонбуз да. Ортосундагы жарык кылыпсыздар, Ортосун атайын жарык кылып койгонбуз, а бунун алдын утуплейт эткенбиз стеклоото менен. Бунун экөөнүн ортосу. Шифр менен неменин ортосун утуплейт этип, алдына ойзбо коюп койгонбуз стеклоото менен. А бунун алды жарык болсун деп прозрачка коюп берип койгонбуз берге. Үстүңкү тарабы айнек экен, Үстүңкү төр жагы айнек, анан калган жагы сетка. Бул жерде азыр канча козу бар? Берде 70 баш козу бар азыр берде. Бул чарба койбу же болбосо ушул эмеби? Жок, буларда оңолуп калган койлордон да уже. Өтө Арашандыкы. Ошол 100% таза болбосо да бир 30-40% таза оңолуп калган койлордон 50% чыгып калган койлордон чыккан этке төгөбүз деген козуларыбыз булар. Бул эми этке төккөндө берки койлорго караганда масса көбүрөөк береби? Вести көбүрөөк берет берки койдон караганда. Булар эми битке азыр жаңы кирди. Бул 2 ай 3 ай байлангандан кийин уже тиги берки чарба койдукунан караганда козусу эти көбүрөөк болот да бунун. Чарба койдуку? Бул эми козу да. Козу булар. Буйрса 2 ай 3 айда толот деп атасыз да? Буйрса. Арасында кээ бир мындай фактылар болгондой. Койлор менен салыштырып көрдүңүздөрбү? Козу канча айырма эт көбүрөөк берет экен бул? Тазарактарынка. Козу кочкор жакшы семиртсеңиз, чарба койдун
4-5 жылдык койдун эмесин берет да, весин берет да. Козунук эле. Козу 50 килограмм, 45 килограммга чейин берет да, жакшы багылган эмеге жеткендери. А бул жагы Булардын каралары этке төгүлө тургандары, бияка батпай калган бияна кирип коебуз. Калгандары уруктук немелер, козу кочкорлор. өзүңүздүн койлоруңуздун Өзүбүздүн койлордун, өзүбүздүн кочкордун балдары. ошонун козулары. Булар кандуу кочкорлор. Кандуу кочкорлор булар. Козу. Энелери да кандуу, атасы да кандуу. Сатасыз буларды. Сатам буларды. Баары сатылат. Башы 200 миңден коюп койдук, тандамай. Баш жагы. Бул жерден каалаганың тандап алсаң ичинен 200 миң. Бул каралар эмес, кызылдары да. Кызылдарын ошо кимиси каалаганын тандап алса келип жаккан кочкордун 200 миңден койдук, сом менен. 200 миң сом. Келип көрсөңүздөр болот экен. Эң кызыктуу жер мынакей. Ушул жерде. Азыр сиздерге короонун кочкорун көргөзөйлү. Бул жерде 5 баш кочкор турган экен, тигил жагында 3, бул жерде 2. Кочкорлорду көргөзүңүз ага. Кочкорлор жөнүндө айтыңыз. Ушул неме Ришат агадан алганбыз. Шедеврдин баласы, быйыл 3 жаш болот. Кудай буйрса декабрда. Ушул кочкор иштеп атат биздин сарайда. Быйыл 3-чү төлүн алабыз ушул кочкордун. Ушул кочкордун балдарыбы бул? Ошолор ошонун Бул жердегилердин бардыгы, Ошолор ушул кочкордуку. Демек, достор, по факту атасы ушул экен. Энелерин дагы көргөзөбүз, ушул кочкордун ушул жердеги турган балдары экен. Баягы энесин көрүп кызын ал дегендей, атасын көрүп азыр баласын ал деген. Мынакей, көзү ирмең ушул жерде болуп атат. Эми буну жаңылайт экенсиздер да. Быйыл но кочкорду алганбыз, буну Ришат байкеден алдык. Козу бул. Быйыл 7 ноябрда 12 ай болот, 1 жаш болот да бул козуга. Бул Тегин айда кетсеңиз. Бул атасы Образ деген кочкор. Энеси Ришат байкенин койлору. Канча калдыңыз? 20 миң доллар калганбыз 5 ай кезинде. 5 ай кезинде, 5 ай козу кезинде. Козу кезинде 20 калганбыз. Андан бери 7 ай өттү. Анан бери 7 ай өттү, ушу койго коюлду быйыл. Койго коюлуп, кууттан кече мурда күнү келди. Эмесин тарттык, жемге киргизерде боюн өлчөдүк. Анан кулагын өлчөдүк. Бою азыр 94-95 экен. Кулак 22 сантиметр экен. Бул банчировкадан өтө элек бака азыр. Козусунда өтүптүр. Тишарлек. Тишарлек 12 ай болот му жетисинде. Тишарлек мынакей караңыздар. Ак кудай болгон жакшы кочкор экен. Койругун көргөз коюңузчу. Койругу мынакей. Машалла. Бул кочкоруңуз буларга караганда бир кыйла салмак жагынан, келбетинен чоң экен, Кайсыл кочкордун бул тукумдары? Бул эмеден туулган. Анарбектин сарайынан туулган. Анарбектин бир тууган сарайынан туулган. Бул атасы Лопес, энеси Адмирал деген кочкордун кызы, эне жагы. Бул 4 тиш, бою 1,7 болчу, билбейм азыр канча экенин. Салмагы бир 180 килограмм болчу, анан кийин тарта элекпиз да. Азыр короңузда бул кандай багытта тур эми? Буну да иштетип атабыз, буну да койго коюп атабыз. Койго коюп атасыздар. Былтыр да жакшы козуларды берген, козулар калбай калды, эркек козулар сатылып кетти бунун козулары. Арстандай болгон кочкор экен, караңыздар. Эми камерадан балким кичинекей көрүп калышы ыктымал. Бирок чынында чоң экен. Койруп коюңузчу. Сатасызбы? Сатам баасы келсе бунда. Канча деп атасыз? Буну негизи 15 миң доллар деп атабыз, анан содасы бар да. Болду. Арашан койго өткөнүңүзгө жалпысына канча убакыт болду? Негизи кой багып атканыбызга тиги атабыз, чоң аталарыбыздан бери эле кой багылып келатыр. Анан Арашанга киргенибизге 5 жыл болду. Койду тазалаганыбызга 5 жыл жүзү болду да быйыл. Кудай буйрса 5 жыл болуп калды. 5 жылдын ичинде канга улап келдиңиз. 5 жылдын ичинде канга улап келдик. Улам жакшы козуларды, жакшы маткаларды алып канга улап келдик. Ушу 5 жылдан бери ушу
дагы деле иштеп атабыз да азыр. Үзүрүн көрүп атасызбы, ошону айтыңызчы. Кудай Канча кымбаттаган сайын бирок ошол нерседен бир нерсе бар да. Жөн эле кылып аткан жоксуздар да. Суроо талап бул качага чейин барат деп ойлойсуз? Буну эми айтымдары жанагы соц тармактарда көрсөңүз, Инстаграмда, Фейсбукта көрсөңүз 1 жылдан кийин токтоп калат, 2 жылдан кийин токтоп калат деп. Бул негизи көп жыл болуп калды мунун келе атканына. Болгондо азыр тиги элдин кызыгуу көп болуп, баа көтөрүлүп кетти. Бул токтобойт бул вообще. Бул жакшы мал любой убакта порода любой убакта акча боло берет экен да, кымбат боло берет экен да. Анткени буну мен азыр буну 20 албасам козу коюшкек болду да кочкор. Ушундай келек талап болуп калат экен да. Аны канча акча болсо да алышка туура келет экен да. Козу кочкордун жакшы кандууун албасаң, козу ала албайт экенсиң. Анан буну мен билбейм эми токтобойт деле го дейм бул ушу. Кете берет го дейм болду ушундай эле. Жылдан жылга кымбат эле болуп баратпай, арзандабай эле кымбаттап баасы көтөрүлүп баратыр да жылдан жылга. Мал баккан киши эч качан артка кеттим деген кишини угуп элекмин. Пайда деле. Пайда деле да. Тура берсе, багыла берсе, каны болсо, жаны болсо, бул жерде калбайт. Жерде калбайт бул. Бирөөгө ызык керек, бирөөгө суук керек, бирөөгө арзан керек, бирөөгө кымбат керек. Ооба, кыргыздын канын эми малда. Ата бабабыздан бери мал багып келаткан. Ошол малды кыргыз негизи өзү жакшы өстүрүшөт го. Бага бериш керек, коркпой эле баштай бериш керек. Алып баштай берсе, мээнети жанат да. Ишиңизге ийгилик. Алла ыраазы болсун. Ооба. Эми кырманыңызга, корооңузга береке болсун. Көз тийбесин, сөз тийбесин. Кыргыздан чыккан ушундай брендтерди өркүндөтүп, өзүп, коомго чыгарып, анан өзүбүздүкүн өзүбүз барктабасак, колдобосок, бакпасак, анан кийин башка ким кылат туурабы? Ооба. Баягы этектен, жеңден тартпай, наоборот колго кол, бутка бут кылып, бир бул замандын бир мал чарбанын жүзү боло тургандай ушул учурдун коомдун талабына жооп берип аткан ушул арашан койлор. Ошол достор, Кудайым буйрса дагы чарбаларды көргөзөбүз. Өзүңүздөр вывод чыгарасыздар. Ар бир ишкердин, ар бир чарбакердин өзүнүн даректерин, же болбосо телефондорун калтырып коюлуп WhatsApp. Кимге эмне керек болсо кайрыла бересиздер. Ишиңизге ийгилик байке. Рахмат.